Dasane. Ау? Tam stüdyodamın ne deyi veresin. Sen özün ne жұмыс қыласың? Досым азыр бир жаңы бир проект башталып, ошолорду монтаждап аттым эле. Сенче не иш кыласың? Так не жұмыс қылат элем. Şu үйдө эле жұмыс. Балдарым садикка барам, келем, жатам. Анан акчаны каяктан табасың, Аяшыңды билесиң да. Жакшы окууну бүтүп койгон экен, азыр жакшы жұмышта иштейт. Ошол эле багып атат досум. Жакшы айлык алат. Мен ошо балдарды мектепке садикка барып келип коюп эле жатам, кирип чыгып эле. Акыр күндөр аяшың историяга жанагы эркектер менен чогуу түшкөн сүрөттөрүн чыгарып, видеолорду чыгарып эле бале болуп атат. Неге чыгарасың десем, сен ишиңме, өзүм билем, ал жумуштагы балдар, инилерим деп эле бир нерселерди айтып коюп атат. Бул иш кылгандан кийин аялың эле укпай калат экен. Аял багып аткандан кийин сөзүң эле өтпөй калат экен. Бирок күйөөс болгондон кийин кызганат кезинде намысыңа тие кетет экен. Не кылсам болот? Сен өзү башында туура эмес кылгансың да. Биринчиден нормальный илим алып окуган эмессиң. Сабатсыздыгыңдын айынан ушундай болуп атат. Экинчиден аялым мени багат дейсиң, бул не деген сөз? Конечно, сен сөзүң укпайт да. Кадырың жок. Аял сени угуш үчүн сен үй бүлөнү багышың керек эркек катары. Мындай жашоо болбойт досум. Чубак устаз айткандай, балаарынын эркегинде болуп, дыңылдап алып келгенди жеп жата бере турган болсоң, эртең аягы жаман болуп бүтөт. Бирөөнүң көчөдө туалетин казып болсо дагы үй бүлөнү сен багышың керек. Туура айтасың дос. Өзүм иштеп үй бүлөмдү өзүм багайын. Чындыгында бу катачылык кетирген болсом, бул кетиште үй бүлөм набузуучудай. Азырда кеч эмес. Аллахым. Жалкоолуктан, арсыздыктан, намыссыздыктан биздин эркектерибизди сакта. Ар бир үй бүлө ыйман менен бактылуу жашаганга өзүң насип эт. Geleceği oşul ayaldардың ден соолугуна байланыштуу болот. Аны караш керек аялдардын бардыгын, курсагын ток кылыш керек. Аны суукка иштетпеш керек. Бардыгыны көчүгүнө суук тийген аялдарды кандай жылуу кармаш керек аларды. Ошо сенин милдетиң, аялың ооручан сен кыйматта жооп берет ошол маселеге. Анткени ошондой жанагыдай ненормальный балдар ошол ден соолугу ненормальный болгон аялдар тууп берет. Анан сен аны жаман дейсиң. Кечки иштетесиң аны, кечке отургандай болбойт. Ошону багышың керек, карашың керек. Анын милдети сени багыш эмес, аялдар ошо балдарын төрөп, жакшы бала төрөп бериш милдети. Анын багыш сенин милдетиң. Сен отурасың үйдө, балалардын эркегинде дыңылдап коюп. Ал иштеп кел, сени андай болбойт. Көчөгө чыгып бирөөнүн туалетин каз, бирок аялың үйүндө ханышадай болуш керек. Ар бир аялдын укугу ошондой болуш керек. Тажиктер андай эмес, өзбектер андай эмес, кыргыздын кыздарынын баары каякта? Орусияда. Намыс таныш керек. Намыс таныш, намыс деген болуш керек кичине. Биз улутка бөлбөйбүз, бирок улут деген чүйнүк бар да, улуттук сезим болуш керек кичине. Кана кимдин ошо кызы иштеп атат? Бир тажиктин кызы бар экен иштеп аткан ошол жерде. Жок. Өзбектики жок. А биздики толтура. Ушул жерде отургандардын жары менен ошол туугандарыбыз жүрөт биздики. Иш таап бербейбиз ушул жерден биз ошолорго. Ошолорду карабайбыз биз. А экинчи кылып күйөөгө бербейбиз колуна барларга. Пулу батпай аткандарга. Намыс кичине ойгонуш керек, уят туугандар. Шермендечилик бул деген. Да кайсарыбызга мактанабыз, флаг көтөрүп мынтип, гимн ойноп, колду коюп көкөрөккө. Кайсарыбызга биз кыйын болуп атабыз. Кыздарыбыз бар, кор болбаса биздики. Мен таң калам, биз да кыргызбыз да, биз мындайбыз. Бизде аялдар эркин дейт. Чокуң эркин болуп, кул болуп атпады аякта. Эмне кылышын билбей аса, тууп бусурга чыгып аткан сенин кыздарың болбаса, кандай эркиндигиң сен? Эркиндигиң бир тыйын болуп калды го, күң болбасаң, кул болбасаң. Ошо эркегиң бар, ошо кыздардын бар, өзү кыйнап уруп атат неме кылып. Чачындырып алып кыйнап атат, сен сойкуп болуп кеттиң деп. А сен албасаң эмне кылат ал? Сен алып кой биринчи тоткатын өзүң. Баг ошолорду колуңан келсе. Уялбай бияка Кыргызстан деп жазып көчөдө басып жүрөсүң. Намыс кыл.
Kalpak giyip alasın, kalpağın var dep. Bekit kalpağın, uyat soňa giygen hazır. Senin kızlarına da koru olup jüret. Kaysarına kalpak giyip atasın sen? Arkasında çoğun Kırgızstandın жазуусу var. Namus kılasın kede Kırgız bolup ketkenine. Kızların koru kılıp jibergenge. Erkekler barsın, meri tüşü ölüp kalsın, eştek emez. Erkek al, oşoğa jaratkan Kuday Taalam. Bakkanга dep. Ha kızlarga mine ayakta. Baykuş bizden kızlarыбыз. Mektepte bütün koşağa ketepler o bardık ele. Köşede bizden kızlar jürgöndör. Allah'da ayıp yok. Ayıp bizde erkekler bardığыбыз. Oşoğa hareket kıl sen. Üylengende işteş gerek, ana mınday, uşunda üyü var, ayalı var eken başka kanday bolboyt. Sen bakışın gerek. Senin mildetin. Namus kişinde boluş gerek tuğanım. Tileke karşı geçiresin hurmatlı kızlar, karındaşlarımız, apalar, ecelerimiz. Biz alsız bolup, biz dinimizni bilbey, düşünbey, silerdi bagalbadık. Şonun üçün dünyanın bardığında işlep жүрген ayal zatından men jalpı musulman erkeklerden, Kırgız erkeklerinden men geçirim surayım. Bul gündörde ötöt, bul gündörde ketet. Biz dinimizde okup, öğrenip, inşallah musulmançılık milletimiz moynumuzga kelgende sizler alısça tanıp жүрбөстөн, bala töröp, bala jıttap, uyda tamak dayardap, oşol Ayşe enebizden, Hadiçe enebizden Kuday Taalam barыбыздын күнөөбүздү кечирген болсун. Allah razı olsun barыңардан. Allah razı olsun barыңардан. Чындыгында биздин мойнубузда чоң аманат бул деген сөз. Ошол төрөлүп калып аткан балдар, ошол жерде ар кимдин этеги жетелеп жүргөн биздин кыздар, ошолорду айыптап атабыз. Ошол айып биз үчүн айып. Ошол биз үчүн намыс.